Казак тилин өздөштүрүү, анын бай жана көркөм мүнөздөмөлөрү менен таанышуу, мындай бир катар мүмкүнчүлүктөрдү казак, орус жана англис тилдериндеги фразеологизмдердин сөздүгү берет. Астанада басылманын бет ашары болду. Ал 2000 нускада Казакстан элдери ассамблеясынын 30 жылдыгына карата басылып чыкты. Сөздүктүн автору Жазуучулар союзунун мүчөсү жана котормочусу Камаль Алпиисова. Китепте макала каптар аркылуу берилген логикалык ой жүгүртүүлөр камтылган. Лингвист алардын баары тилди үйрөнүүгө сөзсүз жардам берет дейт. Сөздүк студенттер үчүн эл аралык экзамендерге даярдануу үчүн ишенимдүү жардамчыга айланды. Басылма мамлекеттик тилди колдонуучу өрөсүн жана маданияттар аралык мамилелерди көбөйтүүгө өүлгү түзөт. Сөздүктүн онлайн нускасы да иштелип чыгууда. Содан Америкага сапарымда сол жактагы талантты жаштарды көрүп, Америкага болгон сапарымда ал жактан таланттуу жаштарды көрүп кыялданчумун. Бул балдар өздөрүнүн сөздөрүндө биздин казак элинде мындай макал бар деп айтып, англис тилинде мындай деп айтып жатса деген тилек. Бул китеп ушундан улам пайда болду. Алгач казакча, орусча котормосунун маанисин жаздым. 3-чү англисче котормосун өзүмдүн шакиртим, Чыгыш Англия университетинин бүтүрүүчүсү Мирей Маликова экөөбүз жазып китепти чыгарганбыз. Окурмандар сөздүктү ачып тааныш макала каптарды көрүп, дароо аларды англис тилиндеги кесиптештери менен салыштырышууда. Мисалы, көптөгөн адамдар мындай фразеологиялык бирдиктүү билүү айтылыс тапшырганда жардам берерин белгилешет. салыштырып биз дейт да, IELTS тапшырган кезде, о жакта IELTS-та мына турактуу тиркестерди билетинин жогору багаланат дейт.